Мусулмандардын эң акылдуусу ким dedi. Айтты, мусулмандардан эң акылдуусу Алланын фарыздарын аткарган, арамынан сактанган, башкаларды Алла Таалага чакырган. Мусулмандардын эң акмагы ким деген суроого жооп угуп алыңыз. Башканын дүнүйөсү үчүн өзүнүн динин саткан dedi. Мусулмандардын эң акмагы. Башкалардын дүнүйөсү үчүн өтүп атабы? Башканын дүнүйөсү үчүн өзүнүн динин сатып атат дейді. Кандай? Өзүнүн динини, өзүнүн дүнүйөсү үчүн эмес. Тим более башкалардын дини дүнүйөсү үчүн ошого патыгалим болуп динин сатып атат. Бул эң акмак дегени бул. Эң тез кайсы дуа кабыл болот dedi. Айтты, кимге жакшылык кылсаңыз, ошо жакшылык алган киши жакшылык кылуучуга дуа кылса, эң тез кабыл болот экен. Эң тез кабыл боло турган дуа да. Эң сөздөрдүн эң адилеттүүсү кайсы dedi. Сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Мындай деп жооп берди. Бирөөгө зависимыйсыз да? Кандай зависимыйсыз? Сизге акча берет, жумуш берет, проблемаңызды чечип берет. Ошонун алдында акыйкат сөздү айтуу. Жосо бирөөдөн коркосуз, же бирөөдөн үмүтүңүз бар. Ошонун алдында акыйкат сөздү айтуу сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Бирөөдөн коркосуз да, адилет сөз айта турган болсоңуз, сизди иштен алып коет, сизди камап берет, жок кылып берет. Мейлиби? Жосо үмүтүңүз бар. Бала чакаңызды багып атасыз. Сизге айлык берип атат. Адилет сөздү айтпайсыз. Эмне үчүн? Биякта иш бүтүп калат бардыгы. Ошондойдун алдында бирөөдөн үмүтүңүз же коркууңуз бар. Коркпой туруп адилеттүү сөз айтсаңыз, ушул сөздөрдүн эң адилеттүүсү экен. Сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Садакалардын эң абзели кайсы dedi. Эң мыктысы дейт. Садакалардын эң абзел мыктысы адам өзү кыйналып туруп садака бергени dedi. Кыйналып турса да садака берген. Эч бир үмүт кылбай, башка нерсесин эмне кылган.